Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү өзүн видеосунда имбирдин өзгөчөлүгүн жана мүмкүнчүлүктөрүн сиздерге айтып бермекчимин. Если кописался. Имбирди жүрөк ооругандар, боордо кандайдыр проблемалар болсо, температура көтөрүлгөндө жана боюнда бар кезде ичүүгө болбойт. Калган бардык учурда имбирди ичүүнү адат кылыңыз. Бүгүнкү биздин видеосунда мен силерге имбирдин эмне үчүн рационуңузда болушунун 10дон ашык себебин айтып бермекчимин. Алгач имбирди колдоноордун алдында сөзсүз аллергия жоктугун аныктап алыңыз. Имбирди свежий же кургатылганын ичсеңиз деле пайдалуулугу биринен бири өтөт. Метаболизмди жакшыртат. Адамдын зат алмашуу процессин жакшыртып, козгусу келе берген адамдарга миңдин бири. Эгерде ашказаныңызда проблемалар болсо, сөзсүз түрдө ичиңиз. Иммунитетти бекемдейт. Имбирде С витамини, В витаминин группасы, витамин А, цинк, кальций, йод, табигый антибиотиктерге абдан бай болгондуктан адамдын организмине бекемдөө менен бирге ар кандай вирустарга каршылыгын жогорулатат. Оорусуну басаңдатат. Мисалы, ар кандай иштин ооруларында, машыгуудан кийинки булчум ооруларында, артрит ооруларында жана башка көп ушул сыяктуу учурларга дава боло алат. Менин иштешине шарт түзөт. Имбирди иче баштасаңыз, Альцгеймер жана Паркинсон ооруларын алдын алып, мээ клеткаларынын картаюусун жайлатат жана эс тутумду жакшыртат. Картаюу менен күрөшөт. Кимде-ким дайым жаш бойдон калгысы келсе, имбир жардамга келет. Анткени имбирдин курамында антиоксиданттар абдан көп. Организмдеги процесстер ылдамдатып, токсиндерди чыгарат жана организмдин функциялары тез иштеп, бардык зыяндуу вирустарды жок кылат. Арыктоодо имбир ысытуучу касиетке ээ болгондуктан метаболизмди жакшыртып жана аппетитти бууп коет. Мисалы, имбирди тамактын алдында 30 мүнөт эрте ичсеңиз, сиз көнгөн порциянын түгөтө албай каласыз. Кожаны жакшыртып, тунартып, пайдалуу витаминдер менен камсыздап, өзгөчө бет терисин азыктандыруу менен сизди бир канча жашка жашыраак көрсөтөт. Имбирдин курамындагы заттар рак оорусунун каршылык көрсөтүп жана химиотерапияны жеңилдейт. Угриден арылтат. 1 аш кашык кургатылган имбирди 1 аш кашык алманын уксусуна аралаштырып, ысыктардын учуна жука сүйкөңүз. Ысыктар кетип, кызаруусу жоголот. Канды тазалайт. Изилдөөлөргө ылайык, дайыма имбирди ичкен адамдын канындагы сахары жана холестерини нормалдашат. Ошону менен бирге тромбдор жок болот. Албетте, чачыңыз жана тырмактарыңызга дагы жардамын аябайт. Имбир баштын терисине канды айдап жеткирип, алардын түптөрүнө пайдалуу витаминдерди жеткирүү менен чачтын түшүшүн алдын алат. Өсүүсүнө шарт түзөт. Тырмактарды бекемдейт.